жаһанда болуп жаткан орчундуу окуялар, көйгөйлүү маселелер, кызыктуу маектер, пайдалуу кеңештер жана жагымдуу жолугушуулар. Иш күндөрү саат 9:00-дөн 10:00-га чейин Спутник Кыргызстан радиосунда Күн башат таңкы программасы. Спутник Кыргызстан радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Ардактуу угармандар, саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Күн башат программасы. Микрофондо мен Айтурган Сатиева. Адаттагыдай эле биз сиздер менен өлкө аймагындагы орчундуу ары кызыктуу темалардын бирине бүгүн токтолобуз. Байланышка чыксаңыздар болот. Түз эфирде иштеп атабыз. 66 42 82. Эсиңиздерге сала кетүүчү жагдай, ушул эле программа кечинде кайталанат. Андыктан кечки эфир бул кайталоо. Бүгүн биз сиздер менен балык кармаган торлор тууралуу сүйлөшөбүз. Тагыраак айтканда, алардын экологияга тийгизген таасири. Өлкөбүздө Айыл чарба министрлигинин билдириши боюнча, жакында эле Ысык көлдү тазалоо жүрүп, ал жактан түбүнөн 446 балык уулоочу тор табылган. Мына ушундай жагдайлар биздин экологияга канчалык терс таасирин тийгизет жана Кыргызстандын бермети болгон Ысык көлдү бул кейиштүү нерседен кантип сактап калабыз? Студиябызга келген коноктор бар, тааныштыра кетейин. Айыл чарба министрлигине караштуу балык чарба департаментинин жетекчиси Эдил Ниязов. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Ошондой эле жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык көл регионалдык башкармалыгынын башчысы Руслан Термеев. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Эдил Бишикевич, алгачкы сөз сизде болсун. Биринчи ушул өткөрүлгөн иш-чара боюнча айтып берсеңиз, Ысык көл тазаланыптыр, канча убакытта тазаланды, канча тонна ушул жанагы балыктын торлору чыкты, эмне максатта жасалды, кимдер жасады? Саламатсыздарбы. Эми биринчиден айтып коюш керек, жыл сайын балык чарба департамент план түзөт. Планды бул мелиорация деп коет, бул тазалоо жумуштарын. Бунун эки багыты бар. Биринчиден жанагы торлорду, браконьерлик торлорду тазалоо боюнча, экинчи жанагы балык өрдөп аткан учурда бул жазкы, жайкы жана күзгү, кышкы мезгилде нерестилище деп коет. Жана уруктардын, икраларын таштаган жерлер тазалоо боюнча. Себеп дегенде бул табигый жол менен деле балык көбөйүш керек. Ошого байланыштуу ошондой эки максат менен, эки багыт менен жумушту жүргүзүү боюнча план түзүлөт. Ал баягы сөз түрүндө байла тиешелүү министрликтер менен макулдашуу ирети менен жумуштарды апарабыз. Бул мен коллегам айткандай көлдүн башкармалыгы катышат. Природа ресурстарынын министрлиги боюнча улуттук академия науктан катышат. Ошо жумушту чогуу биргелешип апаранга. Себеп дегенде бир мекеме өзүнү жүктөп алып бул жумушту апаранга өтө татаал болот. Бул баарыбызды биргелешип милдетибиз бир, көлдү тазалоо боюнча. Себеп дегенде ал торлор өтө көп зыян алып келет. Ошо байланыштуу Ысык көл ыйгарым укуктуу жетекчиси 364-чү тескеме чыгарган болчу. Ошоңонун областтык бүт структуралардын баары биргелешип туруп тазалоо жумуштары жүргүзүү боюнча деп. Ал боюнча маалымат берилген. Сиздер дагы бердиңиз ал боюнча. Ошон үчүн 28 августка десек, бүгүн 446 тор чыккан болчу. Жалпы 44.600 метрлик болгон да. Бул жанагы Кытай тору деп коет. Бунун жанагы синтетика. Синтетика. Сөз түрүндө бул чирибейт, суунун ичинде калат. Аларга башка эмелер жабышат. Көлдүн түбүнө түшкөнүнө байланыштуу анын жанагы коргошун менен кылынган баягы чөгүш үчүн утяжелитель деп коет. Ошол өтө зыян алып келет көлгө. Анан сөз түрүндө буну тазалаш керек. Ошо жумуштарды биргелешип апарып атабыз бүгүнкү күндө. Азыр деле иштер жүрүп атабы? Бүт эле иштер токтогон жок. Бул боюнча жылдын башынан жылдын аягына чейин жумушту апарыш керек. Жакшы. Руслан Кыскынбекович, ушу азыркы биз сүйлөшүп аткан операция кандай жүрдү? Анан бул азыр мисалы Айыл чарба министрлиги тарабынан уюштурулуп атпайбы? Бир эле аталган министрлик эмес, башка тиешелүү ведомстволордогу сезон учурунда дайыма уюштуруп турушат, биз билишибизче. Эми мен ушул маалымат боюнча толуктап кетейин. Бул эми
Эми бир эле орган айыл чарба министри уюштуруп атпайсыздарбы? Бул негизи бул Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан мына указ чыккан. Буга чейин указ чыгып, Скөл экологиялык сактоо боюнча кечиктиргис чаралар деп. Ушул указдын аткарылышы боюнча мына биздин Скөл облусунун Кыргыз Республикасынын президентинин Скөл облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Турдубаевич Сулаймановдун тескемеси чыккан. Тескемеси чыгып, бүгүнкү күндө мына экология биздин регионалдык башкармалык жаратылыш сустары жана экология көзөмөл техникалык көзөмөл министрлигинин Скөл регионалдык башкармалыгы тарабынан бизде атайын 5 кайык тартылып, атайын сууда жүрчү балык чарба департаментинин Скөл облусу боюнча өкүлүнүн да бир кайыгы, МЧС өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 1 кайык жана биздин министрликке караштуу Скөл жаратылыш коругунун 1 кайык тартылып, алардан 2 кайык, жалпысынан мына бүгүнкү күндө 9 кайык иштеп атат. 30 кызматкер, мамлекеттик органдар тарабынан жогоруда айтылып кеткен кызматкерлер бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. Көчөкү күнгө 29-на берилген маалымат боюнча мына 54.900 метр, мындай айтканда 54 километр десек болот. Тор бул участоктор Түп районунун Николаевка залив деп коет. Анан Өрүктүгө чейинки бул көлдүн ортосунан табылган торлор. Ошол жерде участок бүгүнкү күндө мына бүгүн дагы ошол участокто толук тазалап бүтөбүз. Тазалап бүткөндөн кийинки этап местабызды, өзүнүн ордубузду бери Чолпон атанды көздөй жылып, аяктан жанагы Григорьевка айылында жана атайын айыл чарба министрлигине караштуу жана балык чарба бар. Ошол жерге келип местоположение ошол жерден баарыбыз тең жерге да 3 күн пландаштырып атабыз. Буюрса ошо пландаштырып көлдү акваториясын толугу менен ошо 1 ай болобу 2 ай болобу ичинде тазалап бүтүшүбүз керек. Тазалап көлдөн жана сетка айтылып кеткен Кытай торлорун толугу менен тазалап бүтүш керек. Андан кийинки пландарыбыз биз азыр жогоруда айтылып кеткен айыл чарба министринин департаменти, балык чарба департаменти жетекчиси айтылып кеткенде нере сууга башталат. Уже форелдикке башталып атат. Андан кийин сига балыктыкы дагы башталат. Ошо жээкке биз блокпостторду коелу деп пландаштырдык. Бүгүнкү күндө көчө министрлик менен макулдашып 3 контейнерди атайын толугу менен оборудование жасалып, Скөл облусунун ички иштер башкармалыгынын бүгүнкү күндө жаңы түзүлгөн түзүмү бар. Экологиялык жана туристтик милициялары. Ошол милициялар менен мындан сырткары дагы башка дагы омондор менен график түзүлүп, ошо эки орган тарабынан график түзүлүп, декабрдын 31-ине чейин деп пландалды. Иш план бекитилип, бүгүнкү күндө ошол постторду биз сентябрдын 20-сына чейин 3 точкага коебуз. Николаевка жака коебуз, Кутургу жака коебуз, анан бирөөнү ошо пристан ошо Жетөгүз менен району менен Ак Суу районунун ортосуна коюлуп, анан полный ошол жакты көзөмөлгө алабыз. Ал посттор эмне жумуш аткарат конкретно? Посттор эми жана укуктары бар. Ал жерде жанагы браконьерлерден сактоо, мына азыр нерес учурунда сига балыктары көпчүлүк глубинадан жээкке чыгат. Ошондо икра чачкан маалда ошо балык кармаган, мыйзамсыз балык кармаган жана браконьерлер ошо жээк торлор салбас үчүн биз азыр толук тазалап алабыз дагы. Андан кийинки этап ошо андан кайтарып тазалап коюп эле кетсек, эртең күнү кайра ошо торлор салынып калбас үчүн ушундай чараларга баралы деп чечтик. Мен бул Кытай торун айта кетсек, 2020-жылдын чыккан 20 мыйзам бар. Атайын ошо Кыргыз Республикасынын аймагына синтетикалык Кытай торлору кирүүгө жана колдонууга тыюу салынган мыйзам бар. Ошо министрлик тарабынан тиешелүү органдарга каттар жөнөткөнбүз. Шуну Кыргызстандын аймагына киргенге ВОЗго бир көзөмөл кылып берүү боюнча. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин эч кандай жыйынтык жок.
жыйынтыгы жок болгонун кесепетине мына жыл сайын биздин инспекторлор тарабынан 80-90 километрге чейин тор тазаланат. Бүгүнкү күнгө мына жыл башынан бери көчө күндүк менен алсак, жалпысынан бизде 50 километрден 50 километр, мына 54 километр болуп атат. Бүгүнкү күндө мурункусу 40 километр болгон. Ошо мына бүгүнкү күнгө эле уже 90 километрге чейин жетти тазалоо иштери. Кайрылууну катты качан жөнөттүңүздөр эле? Кайсы органдарга? Министрлик тарабынан мына жыл башында жылда эле жөнөтүлөт. Мына 2020-жылдан чыккандан бери мына былтыр 21-жылда жөнөтүлгөн. Быйыл жыл башында дагы мына жөнөтүлүп, жазында ошо рейдтер башталар учурунда дагы жөнөтүлгөн бул каттар. Эми ал жерде бул границадан киргизбей койсок эле бизге Кыргызстандын аймагына бул башка кармоочу жана балык улоочу торлор жок бизде, өндүрүлбөйт. Ошо менен токтолмок деген максатта жөнөтүлгөн. Эдилбекович, бул иш-чараны жылда эле болот да, жылда эле өткөрүлөт, жылда тазаланат, жылда эле ушул көрүнүш. Ошол браконьерлерди мындай тыюу боюнча кандай бир алгылыктуу аракеттер жок болуп атабы? Бул иш-чаралар жылдан жылды жүрөт, андан тышкары деле баягы өндүрүү жумуштары жүрүп атат. Аны баягы тон балык чарбасы бар, Григорьевкада участок бар, инкубационный цех, анан түптө бар. Бирок ал жетишпейт. Себеп дегенде бүгүнкү күндө браконьерство деген өтө көбөйүп кетти. Ал жанагы тордун арзанчылыгына байланыштуу. Аны жеңил сатып алса болот, аябай таштап коет, кымбат эмес. Аны ошону зыяндын келтирет. Бүгүнкү күндө чек арадан киргизбейин дегенде ал торлорду сырьёга тарап келип бияктан кылса дагы болот экен. Ошондой жолго дагы түшүп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биргелешип туруп мыйзамга өзгөртүүнү киргизип туруп аяка так жазыш керек. Синтетикалык деген менен чек арадан ошол эле таможенник бажылар, бажы кызматтары биз билбейбиз дейт. Ал строительный торбу дейт, спортивный торбу дейт. Биз киргизе беребиз дейт. Код ТНВДлерин четко көрсөтүп бергиле дейт. Андан тышкары сатууга тыюу салынган менен дүкөндөрдү же базарларды алып текшергенге биздин укуктарыбыз жок экен. Биздин эле башка министрликтин эле сатып аткан жерде барып же сактап аткан жеринде. Ошондой проблемалар бар. Сөз түрүндө мыйзамга өзгөртүүнү киргизүү кылыш керек. Макулдашуу жолу менен ал жумушту деле баштадык. Андан тышкары браконьерство жөнүндө айтып койсок, бул бүгүнкү күндө колунда жок карапай кишилер сууга чыгып балык кармабайт. Бул мындай өзүнчө эле жанагы устойчивый организованный группалар болот. Кайыктары бар, рациялары бар, бири-бири менен байланышып турат. Рейд чыгаардын астында эч кимиси жок болуп калат суунун үстүндө. Ошондой бар. Ошон үчүн биз баарыбыз биргелешибиз керек. Айыл өкмөттүн айыл башчысынан баштап укук коргоо органдардын, министрликтердин, жанагы департаменттердин биргелеши менен муну жеңбесек, оңой менен муну токтото албайбыз. Руслан Кашыкбекович, ошол браконьерлерди учурунда кармаган убакытта кандай жазалар көрүлөт? Браконьерлерде мына буга чейин бизде көп эле учурлар болгон. Кармап, көл үстүнөн кармап, ошо жана балыктар менен кармап, биз биздин регионалдык башкармалык экология кызматтарынан кармап, анан биздики укук коргоо органдарына өткөрүп беребиз материалдарды. Укук коргоо органы өткөрүп бергенден кийин биздин уже укуктарыбыз чектелет да. Андан ары азыр бүгүнкү күндө балыктын Республикасынын өкмөттүн токтому менен 224 токтом бар. Ошол токтомдо ар бир балыктын өзүнүн таксасы бекитилген. Ошо келтирилген зыян. Мындан сырткары ошол мыйзам бузууну жасагандыгы үчүн айып пулдар каралган. Анан эми бизде мына бүгүнкү күндө 10 000 сомго чейинкилерин кайра бизге укук коргоо органдары берет. Биз аны өзүбүз жана бузуулар кодексине ылайык биз айып пулдар салабыз. Андан биз мына бүгүнкү күндө кайыктар менен көчөгө 29-на алган маалымат боюнча бир кайыкты кармашты. Муну конфискация кылып
чараларды күчөтүү боюнча сунуштарды берип атабыз. Ошо мыйзамдарга өзгөртүү, жана кодекстерге өзгөртүү, ошол эле кылмыш жаза кодексине, укук бузуу кодексине, ушу именно ушул Ысык көл облусу биосфералык аймак болгонуна байланыштуу бир өзгөчө бир көлгө киргизүү боюнча жазаларды. Эми бул жазалар өзүлөрүн жана балыкты кармаган, балык запас көбүрөөк кармаган ошого жараша болот да. Ошол келтирилген зыянды балык, мисалы ошол кармалган учурунда канча балык кармалса ошого ченеп гана айыппул салынып калат турбайбы? Ошол келтирилген зыян. Ага чейин мисалы суунун астында канча даана жана торду салды, алар эсептелбейт. Эми бул аларды колунан ошо учурда кармалган учурда ошол кайыгында болсо ошо тор жана айтылып кетпеди. Торго өзүнчө жаза каралган эмес. Каралган эмес, бул жерде каралган эмес да, бирок бул Кыргызстандын аймагына колдонууга тыюу салынган деген мыйзам бар да. Ошо мыйзам менен бул жоопкерчиликке тартса болот. Эми аны укук коргоо органдары тарабынан бул жоопкерчиликти тартуу боюнча укук коргоо тарабынан каралат. Эми балыктын запасы боюнча балык кармалган, ошо канча количество балык кармалган, ошо браконьер кармалган учурда жанында болгон болсо, ошого жараша бул ошо браконьердин жоопкерчилиги каралып, тартуу боюнча дагы келтирилген зыяндын суммасына жараша болот да. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз да, ушу канча убакыт болсо дагы толук Ысык көлдү айланып баягы торлорду тазалайбыз депчи. Жылда эле ушундай көлдү бардык аймактарын тазалаганга аракет кыласыздар да, туурабы? Масштабтуу тазалоо боюнча мына жылда эле болот. Атайын рейдтер болот, бирок быйыл өзгөчөрү. Мына ушу өзгөчө алып, мына бүгүнкү күндө жана биздин айтылгандай жана указдар чыккан. Ысык көл облусу боюнча мына көптөгөн ушундай керектүү указдар чыгып атат. Ошолорун менен андан сырткары мына быйыл кичине ушу масштабтуу тазалап, анан ушу көлгө эми сеткаларды жана айтылган Кытай торлорун ушундай салдыруу боюнча мыйзам чыккан менен, мына 20-жыл чыккан менен мына 2 жыл болду, мына толук кандуу иштебей келген да. Эми азыр буюрса мына департамент менен ошол ички иштер башкармалыгы органы менен мындан сырткары жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык көл облусунун башкармалыгы дагы тартылды. Азыр бүгүнкү күндө 4 мамлекеттик госорган иштеп атат. Ошо менен толук биз мына 1 ай болобу, 2 ай болобу тазалап бүтсөк, андан кийинки жана салдырбоо боюнча жана посттор менен мындан ары жана роликтерди кое берип, ошо мыйзамсыз балык улоо боюнча элге түшүндүрмөдө беришибиз керек да. Ошону кандай жоопкерчилик каралат, биз маалымат иретинде анан айтканда толук кандуу жеткизишибиз керек. Бул жерде албетте социалдык роликтер жакшы, бирок жогоруда Эдил Бешкевич айткандай, карапайым калк, баягы түшүнбөгөн, мыйзамды билбей калган адамдар эмес, алар атайын даярданган. Биз эмени кайсы жерде мыйзамды бузса кандай жазаларын жакшы билет болуш керек. Браконьерлер муну жасап аткан, даярдыгы бар болуш керек, бул юридикалык жактан дагы. Балким башкача жолдору керек күрөшкөнгө. Сөз түрүндө кылмыш топтору десек жаңылбайбыз. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Бүгүнкү күндө кайык алып, мотор алып сууга чыгам деген кишинин ошо эле баасы барабар бир машинедей болот. Аны карапайым эч качан албайт. Анан түшүнөт сууга чыкса деп. Ал боюнча комплекс түрүндө жумушту алып барыш керек. Биргелешип, себептеринде штрафтарды дагы жогорулатыш керек. Бүгүнкү күндө кесиптешим айткандай, бир балыкка түрүнө байланыштуу штраф салынат да, түрүнө байланыштуу. Улуудага майганат деген балыктын айыппулу башка, Ысык көл жериңилердики башка, Садан карптыкы башка. Ошолорду жогорулатыш керек сөз түрүндө. Жанагы мыйзамсыз кайык менен колдонуу судовой билет деп коет, анысы жок чыккан үчүн ага дагы штрафтарды. Бүгүнкү күндө айыппулдун жогорулатыш керек сөз түрүндө. Кармаган кезде дагы, сатып аткан жеринде дагы. Дүкөндөр сатабы,
туура эмес мыйзамсыз кармалган балыкты акт менен жана накладной менен дүкөнгө өткөзөт. Дүкөндө запрет учурунда саткан балыкты бир эле ошо инспектордун акты менен протоколу менен сатса болот. Бүгүнкү күндө ачык сатып атканга чара көрө албайбыз, текшере албайбыз. Мына азыр сезон башталат, Эскүл Жереңгелендики. Сөз түрүндө 2 участокка коллегаларыбыз жумушчу топ тазалап берет, жана балык өрдөп аткан убакта сайларга кирет да. Ошондо саяга кире албай калат кээ бир учурда. Ошо жанагы заливтерди торлор менен жанагы шахматтын эмесинде кылып туруп жаап коюшат. Ошо акыркы учурда жардам берилип атат. Ошо рыбзаводко өрдөп аткан балыкты киргенде ошо жактан эне балыктарын кармап, икраларын алып туруп инкубация кылуу боюнча биргелешип кылган жумуш бул сөзсүз жыйынтыгын берет. Балык көбөйүп атат деп атайын деле мониторинг жүргүзбөгөн күндө деле ошо элибиз жарандарыбыз айтып атат. Бул бүгүнкү күндө өтө Искөлдө болуп атат, көңүл бурулуп, бирок ошо эле кесиптештер менен Соңкөлдө андай жумуштар жүргүзүп атат, токтогул суу сатылышында. Эми элге жеткизиш керек, маалыматты жеткизиш керек, мектептен башташ керек, университетте болобу, элге роликтер менен маалыматтар жеткизиш керек. Чаралары да кандай болот деп, анан жаратылышты сакташ керек деп, андай түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүш керек. Ушул браконьерлик жол менен кармалган балыктар көбүнө эсе каяка сатылат? Кыргызстандын ичинде элеби же сыртка да чыгабы? Браконьерлик жол менен кармалган балыктар ушу Кыргызстандын ичинде эле. Бул жерде эми көлдө аз эле да. Мисалы биз аны сатылып аткан магазиндерге, атайын магазиндерге атайын милдеттеме иштеп чыгып, Эскөл облусунун ички иштер башкармалыгы менен биргеликте иштеп чыгып, бизде жана көлдүн Эскөл балыгы деп коет, жана форель, сиванский, анан жана сига балыктарына ошо сатпайм деген милдеттемелерди жанагы балык саткан магазиндерге тараттылды. Атайын эми мындан кийин эсле жана атайын рейд учурунда ошол магазиндерден сатылып аткан болсо, анда жоопкерчилиги ал каралат. Ушул эле биз көлдүн ичинде эле рейдтер жүргүзбөстөн бүгүнкү күндө ошо ар бир райондун, Эскөл облусунун ар бир районунда атайын жана балык сатылган магазиндерде же болбосо жана атайын алдын ала маалыматтар боюнча сата турган үйлөрдө ошону толук атайын участкойлор менен биргеликте ар тараптуу иштер жүрүп атат. Сиздердин канчалык ыйгарым укугуңуздар бар ушул экологияны кам көргөн, сактаган министрлик катары ушундай жерлерди баягы текшергенге ыкчам аракет көрүү мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы же башка гос органдардай алдын ала маалымат берип анан барасыздарбы текшерүүгө? Биздики азыр үйлөрүн кыдырып сразу эле киргенге бизде андай укук жок. Ошон үчүн биздин ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте андай иштерди жүргүзөбүз. Ошондо магазиндерди текшерүү боюнча биздин өзүн атайын жанагы субъектлерди текшерүүнүн мыйзамы бар да, ошо мыйзамдын негизинде аны иш алып барабыз. Сиздердин дагы бул жаатта ыйгарымдыкты күчөтүш керек экен, Ардактуу угармандар, биз браконьерлик жол менен балык кармоо, балык кармаган торлордун кесепети боюнча сүйлөшүп атабыз. Байланышка чыксаңыздар болот. 66-42-82 бул биздин студиябыздын номери. Эдил Бешкевич, башка Кыргызстандын башка аймактарында балгандай, мисалы ошол эле Соңкөлдө, негизи дагы кайсы көлдөрдө бул көйгөй корч? Соңкөлдө дагы бул мындай проблемалар бар. Сөз түрүндө, себептен аякта дагы лудага маяганат же сиглудага деп коет балык бар, белет деген балык бар. Бирок бүгүнкү күндө аякта тыюу салынган болчу, балык улоочулук жок. Кайыктар чыкса сөз түрүндө браконьер болуп эсептелет. Аякта эки эле жумуш жүрүп атат. Ал баягы кайра өндүрүү жумуштар, баягы воспроизводство деп коет, малекторду кое берүү жана илимий изилдөө. Аны макулдашуу жолу менен алдын ала маалымат берип биз суранабыз коллегаларга, кесиптештерге жардам беришет. Эми изилдөө жумуштарын сөз түрүндө жүргүзүш керек. Аны улуттук академия УГУ жүргүзөт, биз өндүрүү жумуштары жүргүзүп атабыз. Аякта Эскөлгө карагандан көрө проблема кичине азыраак, бирок бар, аякта деле бар. Себепти аякка чыгыш оор. Анан жайкы эле мезгилде, кышкы мезгилде
аба ырайына байланыштуу кичине азыраак болот, бирок аякта деле бул көйгөй бар. Андай көйгөй Токтогулда деле бар, суу сактагычында. Аякта деле биргелешип жумуштарды жүргүзүп атабыз. Эми кандай айтсак деп, бул биринчиден тордун баягы арзанчылыгы. Мындай айтканда доступность болгон үчүн. Сатат, аны жеңил коюу боюнча сөз түрүндө элге жеткизиш керек бул маалыматты, что чара көрүлөт деп. Кармаган балы үчүн, торлорду колдонгон үчүн деп. Андан кийин элдердин баягы маданиятын, культурасын балы улоочулуктан балы өстүрүүгө буруш керек. Балы өстүрсөң көбүрөөк пайдасын көрөсүң деп. Ошентип апарсак, биз бул проблеманы жеңебиз деп ойлоп атабыз. Себептен биздин ресурстар анча көп эмес, балык башка мамлекеттерге карагандан көрө. Анан сөз түрүндө балык бүгүнкү күндө суунун ичинде экологиянын бир эмесин аткарат болуп. Бул индикатор болуп эсептелет. Суунун баягы көгөрүп кетпеш үчүн, жашылданып, сас болуп кетпеш үчүн деп ошону аткарат. Ошон үчүн биз баарыбыз биргелешип бул жумушту алып барып атабыз. Алынган торлор эмне болот? Кантип жок кылынат? Эми бул алынган торлорду бүгүнкү күндө Атайын Каракол шаарында Изумруд тазалык сервис деген ишкана бар. Булар деген жанагы таштандыларды кайра иштетүү боюнча. Ошол кайра иштетүүгө өткөзүп берип атабыз. Торлорду жараксыз абалга келтирип, кескилеп, андан кийин ушул өткөзүп беребиз. Алар Жети Көз районунда жаңы ачылган мусор кайра иштетүү боюнча заводко алып барып өткөзүшөт. Пластик катары болот. Анын ичинде жанагындай кутта отпайт ошолордун баарын тең өзүнчө бөлүп, булар кайра иштетүүгө бизде мындан өрттөгөнгө да болбойт, химиялык элементтерге урукчат. Таштандыга таштасак да болбойт, ошон үчүн биз ошол жерге өткөзүп берип, бүгүнкү күндө кайсы жерде эме кылсак, топтосок, ошол жерден келип тигиздерге атайын акты менен канча тор, канча километрге чейин вес менен өткөзүп беребиз. Кайра иштетилип аткан турбайбы анда? Ошол боюнча кошумча кылып койсом деле болот. Мыйзамды аткаруу боюнча токтомду иштеп чыкканда ушул бир көйгөй болуп калды. Буну барып полигонго көмүп коесуңарбы, же өрттөйсүңөрбү деп. Өрттөгөн болбойт. Кайра иштеткенге мисалы көлдө бар. Азыр 2 жыл болдубу иштеп баштаганда, бирок чакан болчу. Буларга дагы баа бериш керек. Булар баягы патриоттук сезимдер менен баштаган, бүгүнкү күндө кичине көбөйүп атат. Башка региондордо жок болуп атат. Башка региондон, мисалы Чүйдөн же Нарындан көлгө апарган туура эмес болуп калат. Ошон үчүн бизге суроо болуп калды, буну кантип жоготосуңар деп, кандай утилизация кыласыңар деп. Ал жолунда иштеп чыгыш керек. Бул өтө чоң көйгөй. Биринчиден сөз түрүндө чек арада жабыш керек, киргизбеш керек. Аяка деле көйгөй бар экен киргизбегенге. Бирок ал башка маселе, ал башка тема. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз мыйзамга толуктоо өзгөртүү киргизишибиз керек. Андан кийин мыйзамды аткаруу боюнча токтомду чыгарыш керек. Ошондон кийин кичине жеңилдик берилет, укук берилет. Кандай иштеп деп, кандай жумушту алып барабыз деп. Сиздерде мындай бир сандар бар, божомолдуу түрдө жок дегенде, мисалы жылына бизге канча тонна дейбизби же килограмм тор кирет? Ал боюнча бизде маалымат жок. Себептен бажыдан киргенде бажы кызматтары буну код ТНВД менен киргизет экен. Алып келген киши код ТНВДге материал деп киргизип койсо болушу мүмкүн. Кандай материал? Бул строительный деп койсо болот, же спорттук деп, тор деп, же башка деп. Аны ачалып каралбайт да. Даяр торлорду алып келбейт. Бияктан жазышат. Бияктан жазышат. Даяр торлорду алып келсе деле башка код ТНВД менен алып келет. Ошон үчүн биз ошого байланыштуу алдын ала иштеп чыгышыбыз керек. Жолдорун карап, кандай жол менен алып келсе, ошондо кандай токтотуш керек деп. Ошон үчүн астыда жумушубуз көп. Буну биргелешип алып барбасак, практикадан чыгып атат. Буну практикада муну колдоно албайт экенбиз. Же момундай чара көрө албайт экенбиз деп. Ошон үчүн буну комплекс түрүндө кылыш керек. Браконьерлик бул проблема, мисалы
жаратылыштыкы коргоо боюнча экологияныкы, балык чарбаныкы деп айткан болбойт. Баарыбыз биргелешип туруп барышыбыз керек. Браконьерлик деген бул өтө чоң көйгөй. Бүт тармактарда. Ооба. Арыслан Качкынбекович, ушул тазалоо иштеринен кийин жогоруда өзүңүз айтып кеттиңиз, атайын блокпостторго коюлат, көзөмөлгө алынат депчи. Ошол канчалык жыйынтыгын берет? Мындай логикага салып карасак, көзөмөл коюлгандан кийинки жылы, мисалы кийинки ирет тазалаарда азыраак чыгыш керек да. Бизде андай болбой жатпайбы? Көзөмөл канча убакыт жүргүзүлөт? Эми азыр биздики көзөмөл январга чейин деп пландап атабыз, 23-жылдын январына чейин. Себеби дегенде нерес учуру ушуга туш келип атат, ушул периодко. Ошонун нерес учурунда биз толук көзөмөл кылып алсак, кичине баягы балыктын көбөйүшүнө салым кошот элек да. Анан эми бул кийинки жыл деле, бүгүнкү күндөгүдөй кылып толук көзөмөлдү убагында жүргүзсөк, башка биргеликте жанагы ички иштер башкармалыгы менен дагы толук иш алып бара берсек, биз элдин деле жана браконьерликке эми мурунку жылдарга акыркы 5 жылга караганда азайды десек болот. Дээрлик азайды да. Эми мындан да азайтыш керек. Ошон үчүн токтотуш керек. Кыскасы бул ишти токтотпой, кийинки жылда улантып, көзөмөлдү күчөтүп, мына азыр биздин техникалык базабызды мына Кудай буйрса чыңдайбыз деп дагы пландаштырып атабыз. Кайыктар менен камсыз кылып, инспекторлордун формалары баарына толук кандуу берилди. Эми ошол жанагы сууда жүрчү кайыктар, жана жогоруда айтылып кеткендей, жана браконьерлердин сууда жүрчү кайыктары күчтүү, инспекторлорго караганда көбүрөөк күчтүү, анан алар баягы жөнүндө жүрбөйт. Толук оборудование GPS-тер менен, мисалы кай жерге тор койсо, ошо GPS координатын коюп, анан кеткен учурлар болот экен. Азыр бүгүнкү күндө жана открытый го көлдүн ортосуна салып атышпайбы торлорду. Ошондо GPS координаты менен барып алар табылат. Биздики инспекторлор баягы алындай мүмкүнчүлүгүн эле кылсак болот, бирок алардын координаты менен бизде ошентип албайбыз да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жанагы баклажка менен койгондорун толук тазалап, биз мына таза кылсак эми 100% деп тазалап деле айта албайбыз, бирок дээрлик тазалап бүтүш керек да. Ошону тазалап бүтсөк, анан эми алар деле мындай соц тармактардан деле көрүп атса керек. Жоопкерчиликти күчөтөбүз деп ар кайсы областта жыйындарда деле айтылып атат. Анан эми өзлөрү деле мына азайтат болуш керек деген үмүттөбүз да. Техникалык база тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз, күчтөндүрүлөбү, жашыраак техникалар алына алды да? Бизде 5 район бар. Биздин областта 5 районго бүгүнкү күндө бизде 5 кайык берилген ар бир районго. Тилекке каршы, бирок бүгүнкү күндө бир кайыгыбыз кичине ремонт талап кылып токтоду. Эмес 4 райондо кайык менен машиналары менен, жол тандабас машиналары менен камсыз болгон. Бүгүн бир кайыкты оңдоп берсек, ошо менен ар бир райондо бирден кайык болгонун камсыздалат. Эми мындан кийинки жылга да пландалып, министрлик тарабынан ушу жаңы техникалар менен камсыз кылуу каралып атат. Эми мында дагы келип мыйзамга өзгөртүү киргизишке болуп калат. Бүгүнкү күндө жанагы толук капитальный ремонт, болсо дагы атайын техникалар сатып алуу боюнча тыюу салынганда, ошон үчүн биздики кичине донорлор жактарында карап проекттер менен иш алып барып атабыз. Жакшы. Бизге суроо келип түшкөн телеграм каналыбызга ыктыярчылардын жардамы керек деле, ыктыярчылар жардам бере алабы дейт. Мен бул суроонун берердин алдында ушул процедуранын, тазалоо процедурасынын өзүнө дагы токтолуп айтып берсеңиз дейт элем да. Ыктыярчылардын кандай адистер тартылат, кимдер керек да? Ыктыярчылар мына буга чейин бизге көп эле кайрылды. Бирок биз жанагы сууда жүргөндө булардын коопсуздугун карап, биз аларды кошкон жокпуз. Себеби мына атайын активисттер, жарандык активисттер бүгүнкү күндө өтө көп. Өзлөрүнүн бизге жардам эле ошо кайсы жерде инспекторлор
көрбөй алган жерлерди эле айтып берип турса, бизге ошол чоң жардам да. Анан жол болсо алар активисттер биздин кайыктар мына бизде кошкула, биз дагы жардам беребиз деген учурлар мына өтө көп. Анан биз алардын баары сууда жүргөндөн кийин алардын коопсуздугун карап, ошон үчүн мамлекеттик госоргандар тарабынан эле иш алып барып атат. Демек атайын даярдалган адистер тартылат экен да керектелет, суучулдар. Муну кайыкты айдаган атайын өзү айдаган, мындай айтканда, опытный киши болуш керек. Бүгүн эле келип, мисалы, айдаганда суунун ичинен жүргөндө өзүнүн да өтө тактикасы бар. Ошон үчүн биз ошол коопсуздукту карадык. Бул адистер жетиштүүбү ошол иштер жасалып аткан учурунда? Алар кимдер негизи эле? Адистер эми бул кайык айдоонун өзүнүн атайын өзүнө жанагы права деп коебуз го, ошондой берилет. Кайык айдоонун бизде Балыкчы шаарында атайын окутуу өткөзгөн бар. Ошол жерден эсле өткөзүлүп, жаранды активисттерди отпайбызбы? Ошондой болсо, опыты атайын тиешелүү кагаздары, документтер болсо анда биз алмакпыз. Чогуу ушундай иш-чараларга жүргүзүп, бүгүнкү күндө андай болбогондон кийин биз жоопкерчиликти алган жокпуз да. Биздин инспекторлор боюнча буга чейин 2 жыл мурун окутулган экен. Окутулуп, бүгүнкү күндө дагы заявка бердик биз. Дагы кошумча дагы башка инспекторлорду бүгүнкү күндө бир кайыкты ошо айдаган атайын инспекторлор бар. Алар эс алган учурда токтоп калбас үчүн дагы буюрса бир 2 жуманын ичинде чечилет бул маселе. Башка да инспекторлорду окутуп, аларга атайын праваларын кайык айдоо боюнча атайын укук берилет. Жакшы. Эдил Бейшекевич, кайсы жагынан албайлы көйгөйдү бул мыйзамдарга өзгөртүү кириш керектигине барып такалып атат да. Анткени жашоо күн сайын өзгөрүп турат, мыйзамдар дагы ошого ылайыктап жаңыланышы керек. Анан сунуш пикирлер айтылды беле, мыйзамды өзгөртүү боюнча кандайдыр бир. Анан Ысык көлдү биосфералык зона катары Ысык көл областын негизинен өзүнчө мыйзамдык бир эрежелерге муктажбы? Же жалпы республикалык эле бир мыйзам долбоору чыгып, анын алкагындагы жанагы биосфера аймагы байланыштуу сөз түрүндө мыйзам бар. Ал башка иштеп чыгып аткан мыйзамдар же нормативдик укуктук ченемдик актылар карама каршы келбеш керек ал мыйзамга. Сөз түрүндө бири-бирине гармоничный болуш керек. Бул республикалык мыйзам андан жогору деп айткан болбойт. Себеп дегенде биз эл аралык долбоорлорго кол койгонбуз, сактоо иретинде ошол эле балык чарбадагы ошол мыйзамдарга, келишимдерге негизинде иштеш керек. Бүгүнкү күндө активисттер менен кошуп кетсем, активисттер менен жумушту алып барып атабыз башка тарап жагынан дагы. Мисалы, өрдө аткан учурда балык чыгып атканда ошол эле жээкте, ошол эле сайларда торгоюп эле же электр удочкалар менен колдонуп атышат. Ал жагынан дагы жардам керек. Суу себептенде сууга чыгыш үчүн ал мындай эмелер болуш керек. Ден соолугуна байланыштуу, андан тышкары билими болуш керек, тажрыйбасы болуш керек. Ошон үчүн жана жээкте активисттер менен биргелешип жумушту алып барып атабыз. Андан тышкары кайра өндүрүү жумуштары, жана воспроизводство деп коет, балыкты кое бергенде мисалы бир эле сайга кое берип койбойт. Аны бүт көлдүн сайларына апарып туруп кое берилет. Эмесине кормовой базасына караштуу сөз түрүндө колдонобуз. Өздөрү келишет жардам берелик деп. Ан сезим өзгөрүлгөнгө байланыштуу да. Өңчөлөр келип айтат, биз кички кезибизде сууга түшкөндө балык көп болчу, азыр жок калды. Биз деле келечектеги муундарга калтырышыбыз керек, кандай жардам бере алабыз деп. Андай дагы биздин жарандарыбыз бар, жалаң эле браконьерлер эмес да. Ошон үчүн биргелешип буякта алып барып атабыз. Эми бирок көбүнчө баягы эмгек бул баягы госоргандардыкы болуп атат. Мыйзамдарды иштеп чыгуу боюнча сөз түрүндө бул баягы тегерек столдор өткөзүлөт. Маалымат жарыялайт. Сунуштарын ошол эле жарандар, ошол эле баягы уюмдар бергенге мүмкүнчүлүгү бар толук.
мыйзамды катып алып өзүбүз иштеп чыгабыз, өзүбүз кабыл алабыз дегенден биз алыспыз. Бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаты аркылуу деле биз жеткизип атабыз. Ушундай болуп атат, келгиле катышкыла, сунуштарыңарды бергиле, өзүңөрдүн ой пикириңерди бергиле деп. Жаңы мыйзам долбоору дейбизби же ошол эски мыйзамга киргизиле турган өзгөртүүлөр мындай бир жогорку кеңешке сунушталды беле тиешелүү министрликтерден? Же азырынча сунуштала элекпи? Көл боюнча айта кетсем, Көл облусу биосфералык аймак болуп атайын, биосфера закон бар, мыйзам бар. Андан сырткары устойчивое развитие экономической системы СИКУЛ деген да мыйзам бар да. Ошол мыйзамдарда ошол баардыгы камтылган. Эми бул бүгүнкү күнгө бизге керектелип турган ошол жанагы кармалган браконьерлердин жана жоопкерчилигин күчөтүү боюнча. Буларды эми жоопкерчилигин күчөтсөк, ошондо кичине аң сезими өзгөрүп, анан баягы жоопкерчилигине байланыштуу анан токтойбу деген үмүт бар да. Ошол мына кодекстерге өзгөртүү киргизсек, кармалган жанагындай жөн эле көлгө чыкканда жанагы кайыгында да документтер болуш керек. Ошол кайыгынын документтери жок, эмне себеп менен чыккандар ошонун баары тең камтылса, анда бүгүнкү күндө көлдө жана кармалган балыгы жок болсо, же болбосо синтетикалык жана торлору жок болсо, биз жоопкерчиликке тарта албайбыз да, эчтеке кыла албайбыз. Ошон үчүн ушунун баары тең каралып, өзгөртүүгө муктаж бүгүнкү күндө, ошону өзгөртүүгө киргизсек, анан кичине жоопкерчилиги каралат. Күчөйтүлөт да. Ошол балык кармап аткан учурунда браконьер кармалган болсо, буюмдарын конфискациялаганга чейин барыш керек го дейм. Жанагындай жакшы кайыктарды инспекторлорго тартып бериш керек. Анда башында ушундай бир катаал чараларды көрбөсөң, ушуну да биз сунуш кылып элатабыз. Мына кайыктар кармалганда учурлар бар. Мына бизде кармалган складта да бар да, бирок жанагындай тергөө иштери бүтө электер бар. Бүткөндөн кийин мына конфискация имущество менен соттун чечими менен гана ишке ашырылат да, ошол сотко жеткенде ошол баары тең каралат деген ойдобуз. Ушуларды мына ар бирин кайыгында, моторунда конфискация кылсак, сразу эле муну даже жанагы сотко эмес, мисалы милицияларга деле, тергөө кызматына деле берсе жакшы болмок да. Сразу чечимдерин чыгарып койсо, мына конфискация менен ошолордун токтому менен чыгарып койгондо бул көп барбайт, учурларга барбайт эле да. Ооба, тилекке каршы биз гумандашабыз, эл аралык мыйзамдарга дал келебиз деп атып, мыйзамдардын 80% өтө эле мындай жумшартып жиберип турбуз да, бардык тармакта. Анан мунун биринчи зыянын экология Кыргызстандын, анан калктын аялуу катмары, жаш балдар тартып атат да. Биз тиешелүү органдар, жогорку кеңештин депутаттары биринчи кезекте муну ойлонушат болуш керек. Ардактуу угармандар, тилекке каршы убакыт соңуна келип калды. Мен сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Аталган көйгөй менен күрөшүп аткан негизги органдарсыздар. Ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу угармандар, бүгүн бизде студияда конокто Айыл чарба министрлигине караштуу балык чарба департаментинин жетекчиси Эдил Ниязов жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык көл регионалдык башкармалыгынын башчысы Руслан Термеев болду. Биздин толкунда кала бериңиздер.